Assalamu alaikum туугандар. Биз көптөн бери күткөн BYD 5 машина тууралуу сиздерге толук обзорду көрсөтүп бермекчибиз. Негизинен эле жалпылап айтканда BYD деген эмне? Же болбосо эмне болгон компания деп турсаңыздар керек. BYD компаниясы Кытайдагы эң ири машина өндүрүүчү заводдордун бири. Бул компания дүйнө жүзүндө өндүрүү тармагында эң биринчи орунда турса, ал эми сатуу тармагында айтылуу Илон Масктын Tesla компаниясынан кийинки экинчи орунда турган компания. Бул компания аркылуу Кытайдагы эң чоң таксопарктар жалпылап чоң компанияларда сатып алып, өзлөрүнүн автопаркын толуктоодо. Анда эмесе бардыгыбыз ушул ички салонун көрүп чыксак, ички салону бул бардыгы кожадан жасалып, ал эми могул айнектери, панелдери сапаттуу пластиктерден жасалган. Бул биз көрүп жаткан машина базовый комплектацияда, мындан сырткары люкс комплектациясы бар. Люкс комплектациясында үстүндө люк, андан сырткары спорттук режимдагы каралган. Көпчүлүгүңүздөр байкагандай эле бунун ичи кенен, арткы салондору дагы, арткы орундуктар бардыгы кенен жасалып, арт жагына 3 киши кенен олтуруп, мындай кыйналбастан жакшынакай болуп кете берет. Булар эми көпчүлүгү ушул атайын таксиге жүргүнчүлөр үчүн жакшы бир шарттарды жасоо жагын караштырган да. Ал эми зарядтай турган жери мына ушундай капоттун астында жайгашып, бирөөү тез зарядтоочу болсо атайын станциялардан зарядталса, ал эми бирөөү кадимки эле 220 ваттык үйдөгү ток менен зарядталат. Бул жагында болсо атайын мотору, кыймылдаткыч күчтөрү, аркөркүлөр жайгашкан. Бунун көпчүлүгүңүздөр бунун объему кандай деп сурашыңыздар мүмкүн. Бул BYD 5 машинасы 2.8 көлөмүндөгү кадимки берки машиналарга барабар, же болбосо 237 аттын күчүнө ээ. Салмагы дагы бир аз оорураак. Көпчүлүгүңүздөр ушул нерсени сурап жатсаңыздар керек. Ал эми бунун заряды жылдар бою эсептелбейт. Ар бир зарядтаганга 5000 жолу зарядтаганга жетет. 5000 жолу зарядтаганда ал канча убакыт болуп калат десе, эгерде күнүнө бир рет зарядтасаңыз, бул жылына 365 жолу зарядтайт дегендик. Же болбосо бул ошол 5000ди 365ке бөлө турган болсок, 13 жыл 7 ай бою заряд даяр. Ал эми андан кийин зарядын алмаштырып, батареяны алмаштырып, жаңы заряд коюп алсаңыздар болот. Эми 13 жылда ким бар, ким жок, ал бир кудайга маалым нерсе эмеспи. Эгерде сиз күнүгө машинаңызга 7-8 литр май куюп айдасаңыз, орточо 90-100 километрге жетесиз. Бул дегендик күнүгө сиз 500 сомго чыгым болуп атасыз. Ал эми 500 сомдон чыгым болгондо бир жылда 182 000 сомго жалпы чөнтөгүңүзгө күч келген болот. Ал эми ушул эле BYD машинасын бир зарядтоо менен 3 күнгө жетесиз. Эгерде 3 күнгө жетүүгө бир зарядтоого 24 сом корозо, бир жылда 8200 сомго чыгым болуп аткан болуудасыз. Эми ортодогу эсепти көрсөңүз, май куйган менен электромобилдин айырмасы дээрлик 170 000 сомдон ашыкча. Арине бул жерде мотор майы, коробка майы жана башкаларды эске албаганда. Assalamu alaikum мекендештер, амансыздарбы? Биз Элга авто компаниясы Кытайдан Кыргызстанга арзан жана сапаттуу, ыңгайлуу шартта электромобилдерди жана башка техникаларды алдыртып беребиз. Биздин адрес Ош шаары, Анар Кичи району, Рыспай Абдыкадырова көчөсү 231. Баяныш үчүн төмөндөгү номерлерге кайрылыңыздар.